Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн туугандар канчасы эле 20 декабрь 2025 жыл мен сиздерге жеринин аянты 5 соток болгон ушул сатылуучу үй жөнүндө информацияны бермекчимин. Сырт тарапта кудугу бар, даяр, и подвалы дагы бар. Үй 4 бөлмө, 10/12, жери 5 соток, кызыл китептүү. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан туугандар, мына үйлөр дагы көп. Көрдүңүздөрбү? 5 кошкон эл. Бул жакта дагы кошнаңыздар үй салып атат экен. Так. Эми келүү жолун түшүндүрөйүн сиздерге. Каерде деп уже кызык баштадыңыздар. Мен турган жер бул Мады тарапта жайгашкан Торгой булак айылында турам. Торгой булак айылында ушул үй сатка чыккан учуру. Шаар жактан келгениңиздерде Мадынын центрине кыйла эле жетпей, оң тарапта болуп калат Торгой булак айылы. Барыңыздар билесиздер. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча секин келе бересиздер. Кийин эсине WhatsApp'тан жазсаңыздар, местоположение деле жөнөтүп коет. Мындай келүү жолдору оңой эле да. Так, мына жер көчө экен туугандар. Мына. Бул жакта мына катар эки тарапта үйлөр турат. Мына жер көчө, мындай до конца жүрүп келе бересиздер. Жогору тарапка кеткен көчө. Мына бул жагы деле үй, бул жагы деле үй көрүп атасыздар. Оң жакта ушул үй сатка чыгып атат. Жери 5 соток болгондо жакшылап угуп туруңуздар, эми сиздер үчүн жакшы информацияны берейин. 5 соток болгондо көчө тарабы 16 метр болот. Ичкериге 30 метр болот туугандар. Эми үй жөнүндө информацияны берейин. Так. Үй 4 комнатадан турат туугандар. Узун турасы 10/12. Мына пакса, крышасы жабылган, черный потолок болгон. Только карагай жыгачтарын колдонгонмун деп азыр мага эс информацияны берди. Мына боковой тарабында даяр кудугу дагы бар. И подвал дагы бар. Склад да бир башка нерсе катары колдонсоңуздар болот. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели. Жери дагы тегиз, мына байкап атасыздарбы? Мына үйлөр дагы толтура. Бардыгы жакшы. Ал жака жүрсөңүздөр, ал жакта үйлөр көп, аз туман болуп анча көрүнбөй атат. Мына көрүңүздөрбү, жакындатып көргөзүп коеюн эми. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели. Туугандар, мына ушул жерден эшикти ачып, секин кирип келе бересиздер. Мына коридор болот киргенде. Мен оң тараптагы комнатадан баштайын. Бул биринчи комната. Черный потолок болгон. Бул жак ошо кухня болот окшойт менимче. Суунун канализациянын турбаларын дагы чыгарып коюптур. Так. Кухня болду бул жак. И бул жака жүрсөк, чоң комнаталардын бири конок бөлмө, зал. Бардыгы жакшы. Бул жак экинчи комната. Көрүңүздөрбү? Бул жак үчүнчү комната болуп атат. Адашпай эсептеп туруңуздар. Так, бул жак печканын местасы. Печка, мор бардыгы ушул жака тургузулат. Анан туугандар, мына кам кирпич экен, мен пакса деп адашып алыпмын. Кечиресиздер. Просто мына сырты пакса экен да. Так, кам кирпич менен тургузулган үй. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бул жак мына ошо сануз эле. Көрдүңүздөрбү? Колдон келишинче мына сатылуучу үй жөнүндө информацияны бердим. Лайктан басыңыздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. 5 кошкон эл. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн баасы туугандар 3,5 миллион сомго бааланды. Анан кеми бар. Эсинин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Барыңыздарга ийгилик, эс менен сүйлөшөсүздөр. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа бүт бардык тааныштарга жиберип койсоңуздар дагы болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. 3,5 миллион сом кеми бар. Жана кудугун дагы айттым, и подвалы дагы бар. Мындай склад катары колдонуп турсаңыздар болот да, подвал дагы керек негизинен. Анан мына үйлөрдү караңыздар. Үйлөр толтура. Жогору тарапка чыксаңыздар дагы үйлөр көп. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, кийин келип көрүп кетсеңиздер дагы болот.